Ош шаарындагы балдардын 45% гана балдар бакчасына барат. Аларды толук кандуу мектепке чейинки билим берүү мекемеси менен камсыз кылууга кала бийлиги аракеттерди көрүүдө. Быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттин эсебинен 4 балдар бакчасын куруу пландалса, анын экөөсүндө курулуш иштери жүрүүдө. Түштүк Борбордогу бул маселе боюнча кабарчыбыздын сюжетинен көрө аласыздар. Азыр ошо мына үстүн жаап алсам эле анан ичинде иштеп эле баягы күнү баягындай свет коюп алып иштеген жакшы болот. Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинен бөлүнгөн каражаттын эсебинен салынып жаткан балдар бакчасынын курулуш иштери менен кала мэри жеринен таанышты. Бул мектепке чейинки билим берүү мекемесинин курулушу ушул жылдын август айында башталып, аны жыл аягына чейин бүткөрүү пландалган. Оруну 100 орун, 2 этаж. Ичинде бүт бардык условиялар каралган. Игровой площадкалары, беседкалары, котельниялар, технологический оборудованиялары, столовойлары бүт бардыгы. ОТИ-до каралган. Ошону сапаттуу курууга биз аракеттенүүдөбүз азыр. 56 миң калк жашаган Амур Темир аймактык кеңешинде курулуп жаткан бул балдар бакчасынын тендердик баасы 23 миллион 600 миң сом болуп, жыл аягына чейин бүтүрүү пландалган. Азырынча аймакта 2 мектепке чейинки билим берүү мекемеси иштейт. Бирок бул да жетишсиз. Бул бала бакчаны элдер талаш менен күтүп атат. Качан бизди азырдан уже башталып атат. Бизди балабыздын ушул садикке өчүрүп коюп койгула деп туруп. Ошон үчүн Кудай буйруса элдин ошо чоң бир көйгөйдөн бири чечилет, Кудай буйруса ошо массивкалелинде. Түштүк Борбордо балдардын 45% гана балдар бакчага барат. Алар үчүн калада 41 мектепке чейинки билим берүү мекемеси кызмат көрсөтүп келет. Ошондой эле каланын Курман-Жандаткы аймактык кеңешинде 120 орунду балдар бакчасынын курулуш иштери жүрүүдө. Быйылкы жылы бул көйгөйдү чечүү үчүн жергиликтүү бюджеттин эсебинен жалпы 4 бала бакча куруу пландалган. 3-чү балдар бакчаны Жапалак аймак башкармалыгында Орке айылында башталдык. Алындагы ушул акчасын чечип бердик, тендер өтүп, мына бүгүнкү күндө курулуш иштери башталды да. Биз мына жыл аягына чейин дагы жылдын жыйынтыгы менен 4-чү балдар бакчаны Кудай буйруса Ак Тилек ушул участкасында 4-чү балдар бакчасында пландаштырып атат. Мындан сырткары быйылкы жылы башка мекемелерге өтүп кеткен дагы 4 бала бакчасы жергиликтүү бийликтин карамагына кайтарылды. Кийинки жылы ал балдар бакчасы оңдоп сөдөн өткөрүлүп пайдаланууга берилсе, дагы 400дөн ашуун бала балдар бакчасы менен камсыз болот. Эрмек Муратбек уулу, Зайыр Абдыкеримов, Пирамида Ош.